Австралиядан салам. Азыр Австралияда магнолия гүлдөп турган убагы. Анткени Австралияда сезон тескери. Азыр кыштын акыркы айы август болуп эсептелет. Ушул учарда магнолия аябай татынакай болуп гүлдөй баштайт. Магнолия гүлдөгөн убакта көп адамдар профессионалдуу сүрөткө түшөт. Атайын профессионал фотографтарды жалдап. Айрыкча Cherry Blooming Festival, цветение сакуры деп ошол кеди парктарда атайын уюштурушат. Ал жерде да магнолия аябай жакшынакай болуп гүлдөп турат. Магнолия бул Магнолиси тукумундагы кичи үй-бүлөгө кирген 340-ка жакын түрү бар чоң гүлдүү өсүмдүктүн өсүмдүктөргө кирет экен. Магнолия түрлөрүнүн табиғи таралышы үзүктүү. Башкача айтканда, чоң аймакта эмес, эки негизге бөлүнгөн аймакта өсөт экен. Негизи борбору чыгыш түштүк жана түштүк чыгыш Азия, Кытай, Япония, Корея, Индия жана башка коңшу өлкөлөрдө өсүшү мүмкүн экен. Экинчи борбору Түндүк Американын чыгышы, Борбордук Америка жана Кариб аралдары. Түштүк Американын кээ бир бөлүктөрүндө өсөт экен. Австралияга магнолияны эмигранттар алып келген болуш керек. Бирок аябай кооз. Дайым ушул август аягында, кээде июлдун аягында гүлдөй баштаганда көп басып сүрөт тартып, видео тартканга аракет кылам. Силер жаз мезгилинде кайсы дарактын гүлдөгөндөрүн жакшы көрөсүңөр? Мурда кичинемде Индияда гүлдөгөн дарактарды көрүп таң кала берчимин. Анткени бизде Кыргызстанда көбүнчө жаз айында эле гүлдөйт го. Өрүк, шабдалы, коңгелас, бадам жана башка дарактардын түрлөрү. Анан дагы Австралиянын символу болгон Yellow Wattle деген дарактын гүлдөрүн көрсөтөм. Ал дагы жаз айында гүлдөйт. Анан сентябрь, октябрга барып, жакарандалар гүлдөй баштайт. Аларды да тартып, сүрөткө тартып, видеого тартып, бул жерге койгонго аракет кылам. Биз Австралияда турабыз. Сиднейде биздин каналга жазылыңыздар, колдоо көрсөтүңүздөр.